Колумдагы чүкөгө эмнеге жип байланганын билесизби? Азыр айтып берем. Ал тажикстандык кыргыздарда сакталып калган салтка байланыштуу. Бул баш катырма жаңы күйөө баланы сынаган салтта колдонулат. Салтка ылайык жигит кызды үйүнөн алып кетүүгө келгенде кыз тарап босогонун үстүнө ашыкты илип коет. Жигит эки четте байланган жерлерине тийбей, мончоктордун бирин ортодогу түйүн аркылуу оң же сол жакка өткөрүшү керек. Эгер мончокту өткөрө алса, кызды эч тоскоолдуксуз алып кете алат. Болбосо айыпка жыгылып, акча же мал берет. Бул салт менен кыз тарап күйөө баласынын тапкычтыгын текшерип сынайт. Ушуга окшош эле баш катырма ханты мансы элдеринде бар. Мындай баш катырма адамдын тапкычтык жөндөмүн өрчүтөт.